туугандар бизде сонун акция дагы деле уланууда. Ошондой эле моундай кучала анан теке эмнелерге жакшы десеңиздер, простатитке тез түшүп калгандыгына, буттар муздарыңга бөйрөктөрү ооруп, шлактар болсо дагы ушундай тазалап чыгат. Туздарды тазалайт, өтө сонун. Ошондой эле бул 1 айлык курс лечения, эртең менен кечинесиздер, ушундай маздар бар кошумча. Аллергияга, анан ушундай аял кишилерге жакшы жардам берет. Миң жашар, сахарга, ракка, ачинага, ошондой эле алтын тамыр, ошол простатитке, простатиттин мазы, арыктаганга, ошондой ишемик сынгандарга, ашказанда жарасы болсо, белди түздөгөнгө корсеттер бар, массажерный бар, белди түздөгөн ушундай ар кандай женской мужскойлор бар, пижаманын банкалары бар. Биз Москва шаарындабыз, ушул Муслим маркетте бесплатный доставкалар метрого чейин башка шаарларга через почтага салабыз. Кайрылыңыздар. Екатеринбургда кыргызстандык бала мектепке кеткен боюнча дайынсыз болууда. Орусиянын Екатеринбург шаарында кыргызстандык бала дайынсыз болуп изделип жатат. Ал 21 апрелде саат 7де мектепке кеткен боюнча үйүнө кайтып барган эмес. Тышкы иштер министрлигинин тараткан маалыматына ылайык 22 апрелде окуучунун ата-энеси аталган каладагы номер 11 полиция бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Башкы консулдуктун кызматкерлери ыкчам түрдө полиция бөлүмүнө барып, дайынсыз жоголгон окуучунун ата-энеси менен жолугушту. Учурда полиция баланы издеп жатат. Ошондой эле башкы консулдук окуя тууралуу Екатеринбургдагы мекендештер тарабынан түзүлгөн социалдык тармактарда 100дөн ашык тайпага кабарлады. Окуучуну издөөгө мекендештерден тышкары жергиликтүү прорыв жана Лиза Алерт издөө топтору да катышууда деп жазылат маалыматта. Булак Суперкежи. Германия бийлиги орусиялык дипломаттарды жапырт мамлекеттен чыгарууда. Deutsche Welle каналы бул орусиялык тыңчылардын санын азайтуу максатында жасалганын Германиянын тышкы иштер министрлигине таянып кабарлады. Reuters агенттиги ишемби күнү Орусиянын өкмөттүк учагынын Берлинге келиши ушул маселеге байланыштуу экенин жазды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги да 20дан ашуун немис дипломатын өлкөдөн чыгарып жатканын 22 апрелде маалымдап, бул немис тарап мурдараак кабыл алган ушундай эле чечимге жооп экенин билдирди. Март айында Фокус басылмасы Германияда 30дан ашык орус дипломатын өлкөдөн чыгарууну карап жатканын жазган. Анда немис коопсуздук органдары орусиялыктар дипломатиялык кол тийбестик укугунан пайдаланып, саботаж иштерин даярдап, жалган маалымат таратуу үчүн кишилерди жолдоодо деген тыянакка келишкен. Бир жыл мурунда Германия орусиялык 40 дипломатты персона нон грата деп жарыялаганда, Орусиядагы 40 немис дипломатына карата ушундай чечим кабыл алган. Былтыр орус күчтөрү Украинага басып киргенден кийин Москванын Европадагы айрым элчиликтеринде чалгын кызматынын өкүлдөрү иштеп жүргөнү аныкталган. 1,5 жылдай убакыттан бери АКШ жана Европа мамлекеттери 200дөн ашуун орус дипломаттарын мекенине кайтарды. Алардын жүрүм-туруму коопсуздук чараларына каршы келгени белгиленген. Орусияда ушундай жооп кайтарган. Булак Азаттык. Орусиянын президенти Владимир Путинден басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун уулу Николай Песков Вагнер аскердик компаниясынын катарында Украинадагы согушка катышып, Орусиянын эрдик медалын алганын билдирди. Бул тууралуу ал Комсомольская правда басылмасына айтты. Анын сөзүнө караганда ал Ураган ракета системасынын экипажында кызмат өтөгөн. Буга чейин Вагнердин жетекчиси Евгений Пригождин басма сөз кызматы Дмитрий Песковдун уулуна аскерде кызмат өтө сунушу берилбегенин кабарлаган. Пригожин Николай Песков согушка жасалма документ менен катышканын айтууда. Владимир Путин 2022 жылдын 21 сентябрында аскерге мобилизация жарыялагандан кийин Популярная политика порталы Николай Песков менен байланышкан. Песков анда аскерге чакыруу кагазын алганын, бирок аскер комиссариатына барбай турганын билдирген. Ал Комсомольская правда басылмасына берген соңку интервьюсунда ошол учурда эле согушка барууга камынып жатканын айтып берген. Укук коргоо уюмдары Вагнер аскердик компаниясын бир катар согуш кылмыштарына айыптап келет. Уюм бир нече өлкөнүн санкциялык тизмесине киргизилген. АКШ Вагнерди эл аралык кылмыштуу уюм деп тааныган. Булак Азаттык.
Мексиканын мамлекет башчысы Андрес Мануэль Лопес Обрадар мурун колдонулган президенттик учакты сатууга жетишкенин айтты. Мен Мексиканын элине бүгүн президенттик учакты сатуу келишими түзүлгөнүн билдирем деп жазды Лопес Обрадор 20 апрелде Твиттерде. Расмий маалыматка ылайык тажик бийлиги президенттик Boeing 787 Dreamliner учагы үчүн 1,7 миллиард песо төлөгөн. Тажик бийлиги буга комментарий бере элек. Аны Тажикстандын кайсыл авиакомпаниясы сатып алганы азырынча белгисиз. Америкалык лайнерге 2012 жылы Мексиканын мурдагы башчысы Фелипе Кальдерон буйрутма берип, $2020 миллион сатып алган. Учак Мексиканы Энрике Пеня Нето башкарып жатканда 2016 жылдын февралында келген. Адистердин айтымында люкс классына кирген лайнер дүйнөнүн мамлекет башчылары колдонгон эң үнөмдүү заманбап учак деп эсептелинет. Маалымат каражаттары 80 жүргүнчүгө ылайыкталган учакты сатуу оңой болбогонун жазды. Associated Press агенттиги эми аны 300гө чейин жүргүнчү ташыган кадимки учакка айландыруу үчүн көп каражат кетерин белгиледи. 2019 жылы Мексиканын президенти аны $130 миллион сатууга аракет кылган, бирок алар ман табылган эмес. Мексика бийлиги кезинде аны лотереяга тигүүнү да көздөгөн. Булак Азаттык. Токтогул районунун Нечке Сай айылын район жана Борбор менен байланыштырган көпүрө урап калуу коркунучунда турат. Бул тууралуу жергиликтүү тургун айылдык кеңештин депутаты Сейитбек Орозбеков Супер KG порталына билдирди. Айтымында электин стратегиялык маанидеги көпүрөсү кулап калса, аймактар менен байланыш үзүлүп калуу коркунучу бар. Айыл менен район, облус, шаарды байланыштырган көпүрө эсердин убагында курулган. Ошол бойдон эскилиги жетип, кыйроо абалында турат. Бул жагдай эске алынып, 2018 жылы жаңы көпүрөнүн курулушу башталган. Жакын эле сотсуз тармакта журналист Сайбидин Султаналиевдин иликтөөсүндө министрлик 2 катталын тургузуп, үстүндө плитасын жаап койдук деген экен. Негизинен суунун бир тарабында тосмо курулган, бирок экинчи катталында тосмо курула элек. Учурда көпүрө кулап калуу коркунучунда турат. Эгерде бул урап кала турган болсо, элдин борбор менен каттамы токтоп, элет элинин жазгы талаа иштерине кедергиси тиет. Себеби күйүүчү майды райондон ташып келебиз. Ошондой эле 10-15 күндө суу керүү коркунучу бар. Анда агып жаткан суунун агымы 3-4 эсе көбөйөт деди ал. Мындан сырткары тургун айылда стратегиялык маанидеги 2 көпүрө бар экенин кошумчалады. Анын биринин курулушу 80% бүткөн, бирок анын деле абалы жыргатарлык эмес экенин тургундар айтышат. Булак Супер KG.